Кээде толосуң, кээде төгүлөсүң, кээде жүдөсүң, кээде өзүңө падыша болуп көрүнөсүң, бирок аялдар менен жарандык согушка чыкпагыла, анткени аягында по-любому жеңилесиң. Албетте сууң болбосо толуша албайсың. Күчүң болбосо өзбектер айткандай богуша албайсың. Жалаң кол менен танкка, катюша, атом бомбасына каршы согуша албайсың. Аманчылыкта, тынччылыкта жолукканга шүгүр дейли. Шүгүр деген ушунчалык жакшы нерсе. Биз шүгүрдү кээде тил менен гана айтабыз, ошону шүгүр деп ойлойбуз. Бирок чыныгы шүгүр такыр башка нерсе. Балага жакшы тарбия бергениң бала болгон шүгүрүң. Акындарды укканың, жаттаганың, ошондон руханий рахат алганың бул поэзия болгон шүгүр. Ошого келгениң, ушундай чөрөгө кошулганың, ушундай адамдар менен жакшылыктарга себеп болгонуң бул мекенге болгон шүгүр, жаштыкка болгон шүгүр, өмүргө болгон шүгүр. Шүгүр кылсаң жараткан берген да көбөйтүп берет, эгерде шүгүр кылбасаң берген да калып коет. Муну канча жолу айттык, бул жашоонун чындыгы, аксиома. Пайгамбарлардын бирөөсүнүн бир окуясын айтып бердим эле. Ал тоого чыгып жараткан менен сүйлөшкөн. Анан бараткан мезгилде бир адам жолго атканда айтат экен, кайга барасың? Тоого баратам. Эмнеге? Жараткан менен сүйлөшкөнү. Жаратканга айтып койчу, мага мындан кийин байлык бербесин деген экен. Берсин эмес, бербесин. Дук жетеби ушинтип айтканга? Эмне себептен дегенде байлыктын бары дагы балекет, жогу дагы балекет. Байлыктын бары дагы проблема, жогу дагы проблема. Анткени азыр байлыгыңар жок, жүрөгүңөрдө проблема жок, ошон үчүн келип атасыңар. Эгерде миллион, триллион долларыңар болгондо бияка келмек эмессиң. Ууру кирип кетпесин, бирөө жарым алдап кетип калбасын, дагы бирөө билип алып, оргазып кетпесин, каракчыларды камап түшпөсүн деп коркмоксуң. Ошон үчүн ал айтыптыр, байлыкты мага бербей эле койсун деп. Анткени адамдарга берет экен, муктаждарын чечип берет экен, садага берет экен, зекет берет экен, бирок байлыгы түгөнбөй коет. Анткени байлыктын мыйзамы ушундай, канча бирөөгө берсең ошончолук көбөйөт, ошончолук берекеси артат. Анан макул дептир, жолдо кетип атса, топурактан баш чыккан бир жигит жатат дейт. Эмне болду десе, баш эле чыгып турат. Карасаң, каяка баратасың? Тоого баратам. Эмнеге? Жараткан менен сүйлөшкөнү. Анда жаратканга айтып койчу, мага байлык берсин, бийлик берсин, ден соолук берсин, оомат берсин, жар берсин, ийгилик берсин. Көрсө, анын колу да жок экен, буту да жок экен. Ары бери өткөндөр жар бирөөлөр атайын топуракка көмүп кетиптир, баш эле чыгып турат дейт. Ары бир өткөндө тамак таштап кетет экен, банан таштап кетет экен, кайрымдуулук кылат экен, ошону менен күн көрөт экен жолдун боюнда. Анан жараткан менен сүйлөшкөндөн кийин баягы аманаттарды айтат экен. О жараткан, бир бай жолукту мага байлык бербесин деди, бир мунжу жолукту томаяк кедей экен, ал мага байлык береке берсин деди. Ушул аманатты айтып коеюн дегенде жараткандын айткан сөзүн караңыз. Байга айтып кой, шүгүр кылганды токтотсун, мен бергенди токтотом деген экен. Кедейге айтып кой, шүгүр кылганды баштасын, мен бергенди баштайм деп. Ушул окуя болгондон кийин келип туруп, пайгамбар экөөнү айтат экен, бай дейт, сен шүгүр кылганды токтот, жараткан бергенди токтотот деп айтат экен. Анда бай айтат дейт, жараткан мени айбан кылган жок, адам кылды, буга бир шүгүр. Ыйман берди, буга бир шүгүр. Ден соолукту чың кылды, буга бир шүгүр. Алсаңды аман кылды, ийгилик берди, оомат берди, дөөлөт берди, жакшынакай балдарды насип кылды, жаркылдаган жар насип кылды, сөзүмдү өтүмдү кылды, кадырбат берди. Башкасын кылса кылайм, бирок шүгүр айтканды токтотпойм. Кудайга шүгүр деген экен, жараткан мына эмес деп байлыгын дагы көбөйтүгөн экен. Анан кийин кедейге барып айтат, сен шүгүр кылганды башта, жараткан бергенди баштайт экен десе, ал айтат, мен эмнеге шүгүр кылам? Шүгүр кыла турган жараткан мага эчтеке берген жок. Эчтеке берген жок. Мейли үйүм жок болсо ага да шүгүр дейт элем. Мейли жарым жок болсо буга да шүгүр дейт элем. Мен кийимим жок. Кийимим жок болсо ага да шүгүр дейт элем. Колум менен бутум да жок. Жылаңачмын, ошон үчүн адамдар көмүп кеткен. Ары бери өткөндөр жардам берет, ошон менен жамбагам. Мен шүгүр кылбайм деген экен. Айдан жайдан шамал пайда болуп, буюккан бороон келип туруп, баягынын үстүндөгү кумду, топуракты учуруп кеткен экен. Көрсө ошол кум, топурак ага үйдө болгон экен, кийимде болгон экен. Ошон үчүн жараткан менен эсептешпе. Миллион санап бүтөсүң, эс алсаң, миллиард санап бүтөсүң, триллион санап бүтөсүң, бирок жараткан деген жакшылык санап бүтө албайсың. Көздүн шүгүрү канча, буттун шүгүрү канча, сүйлөгөн тилдин шүгүрү канча, кабыл алган акылдын шүгүрү канча. Кебетеси келишкен эр азаматтар көп, бирок ошолордун көпчүлүгү кээде мындай акыл иштебей калса, анын бир тынчалык кадыры жок. Искендер Зулкарнайн деген падыша өткөн. Барып мамлекеттерин дайыма басып алган, биздин Александр Македонский дейт, бирок эки адам дегендер дагы бар. Бир өлкөнү басып алганда, ушул өлкөдө бир аябай акылман киши бар деп уктум эле, ошону таап бергиле дейт экен.
бүт маселени ошол киши чечет экен. Анан баягы кишини алып келсе падышага жакпай калат. Анткени көзү тостойгон, оозу орсойгон, айтор бир өңү жакшы эмес киши экен да. Карап алып жийиркенип айтат, келесио дейт. Ушу сенсиңби бардыгын чечкен акылманы, данышманы, өңүң мага такыр жаккан жок десе, тиги айтат имиш. Кылыч менен келдиң бизге. Кылычың кында. Эмнеси маанилүү? Кыныбы же ичиндеги кылычпы? Мен сыртыма карабай, ичиме кара деген экен.